Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй акча өндүргөнүн жарыялады. Ал канча сумма, кимдерден алынды? Талдап көрөлү. Демек, мекеме жетекчисинин айтымында улуттук коопсуздук боюнча комитет мамлекетке жалпы 26 миллиард сом зыян келтирилгенин аныктаптыр. Элестетсеңиз, 26 миллиард сом. Эмне деген акча? Бул Кыргызстандын бюджетинин 15-20%-ын же 4/1 түзөт. Береги чыгымдарга байланыштуу атайын кызмат жыл башынан бери жалпы 304 кылмыш ишин козгоп, 302 адамды кармаптыр. Албетте, көпчүлүк иштер боюнча иликтөө иштери дале уланып жатканы белгилүү деңизчи. Бирок ошентсе да соңку жарым жылдыкта келтирилген чыгымдардын бир бөлүгү ордуна келтирилиптир. Тагыраагы, Коопсуздук комитети бул аралыкта жемкорлукка айыпталгандардан 6 миллиард сом өндүрдү. Салыштыруу үчүн белгилеп коелу. Ушул эле атайын кызмат былтыр кармалгандарды 10 айда болгону 100 миллион сом төктүргөн экен. Тергөөнүн бутасына алынгандар коррупция, мыйзамсыз байоо, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, алдамчылык жана башка беренелер боюнча айыпталууда. Кармалгандардын жана айыпталгандардын бардыгынын аты жөнү жарыяланган жок. Ошол себептүү ысымы аталгандардын гана учкай тизмесин түзүп көрдүк. Акча төккөндөрдү хронологиялык тартипте эмес, суммасынын көптүгүнөн аздыгына карай жайгаштырдык. Алардын сап башында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов турат. Ал 2 жолу кармалып кайра бошоду. Мүлктөрдү жана накталай акчаны кошуп эсептегенде ал 2 миллиард сом төктү. Андан кийинки орунда экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев атайын кызматка 1 миллиард сом берди. Депутаттык мандатын кошо тапшырган аткамнердин бул каражатынын ичинде анын заводу да бар. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов жалпы 150 миллион сом төлөөгө милдеттеме алып, анын 125 миллион сомун казынага которду. Сурахматов эсепти жапкандан кийин абактан чыгышы мүмкүн. Расмий маалымдалгандай, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен экс-депутат Сергей Ибрагимов 100 миллион сомдон каражатты өз эрки менен мамлекетке беришкен. Бабанов башка иш боюнча камакта, Ибрагимов кармалган эмес. Ушундай эле 100 миллион сомдук сумманы ишкер Жалил Атамбаев да төктү. Өзү үй камагында. Бажычы Нурбек Айтмаматов 74 миллион сомдун, жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев 70 миллион сомдун, ишкер Генрих Балян 60 миллион сомдун ордун толтурду. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы депутат Алярбек Абжалиев бюджетке 50 миллион сом төккөн. Биримдик партиясынын мурдагы лидери экс-депутат Марат Аманкулов менен Крим төбөл Камчы Көлбаев да казынага 50 миллион сомдон каражат беришкен. Мурдагы эл өкүлү Жаныш Кудайбергенов 37 миллион сомду мамлекетке ыраа көргөн. Экс-вице-мэрлер Уланбек Азгалиев 30 миллион сом, Мирлан Амантуров 25 миллион сом менен казынаны толтурууга аракет кылышкан. Финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Бакир Таиров, анын орун басары Эмил Жамгырчиев жана Ош облусунун экс-прокурору Улукбек Өмүрзаков үчөө тең. Ар бири 20 миллион сомдон сумманы атайын кызматтын эсебине салды. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башчысы Дүйшөн Ирсалиев да ушунча сумманы кайтарды. Түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом берсе, Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бактияр Юнусов 11,7 миллион сом төктү. Ал эми түштүк чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдыбака Боронбаев 8 миллион сом айыпка жыгылган. Кылмыш иштин алкагында каражат төккөндөрдүн соңундагы 3 киши азыраак сумманын ордун толтурушкандар. Алар транспорт жана жол министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев, Оштун Карасуу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн экс-башчысы Мунарбек Сайпидинов жана Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев. Бул тизмедеги 25 кишинин аты жөнүн ачыкка чыккан маалыматтардын негизинде гана тактадык. Дагы ондогон аткаминерлер жана ишкерлер төлөгөн каражаттар боюнча сандар белгисиз. Тергөө уланууда. Атайын кызмат растагандай, маселен,
Кыргыз темир жолу жана Кыргыз көмүр ишканаларынын иши боюнча эле 1,5 миллиард сомдук чыгымдар бар. Мындагы акчада кайра казынага кайтарылса, анда коррупцияга каршы күрөш топтогон сумма дагы арбышы мүмкүн. Эл оозунда акча өндүрүү же кустуруу деп аталып жаткан өнөктүккө көз караштар түрдүүчү. Көпчүлүгү мамлекетке келтирилген зыяндын орду ири суммада толтурулуп жатканын кубатташса, кээрлери аны аткаруу ыкмаларын сынгалышат. Бирлери төгүлгөн каражаттардын суммасына канааттанбаса, башкалары кармалгандар акча төлөп эле кутулуп кетип жатканын айыпташат. Ал тургай муну 100 нанды жеп, 1 нанды берип коюу менен окшоштуруп чыгышты. Кантсе да коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн 6 миллиард сом деле кыйла чоң сумма. Бул республикалык бюджеттин быйылкы тартыштыгына тете десек да болот. Анын көлөмү 8,5 миллиард сом. Эгер атайын кызмат жыл соңуна чейин дагы азыраак сумма топто түшсө, мына ушул дефицитти толук жаап кетет. Ал тургай бюджет профицит менен же ашыкча акча менен чыгып кетиши да ыктымал. Башка жагдай, жыл сайын коррупционерлерден ушунча акча өндүрүп тура алабызбы? Же бул бир жылдык эле акциябы? Теманы Азаттыкта мен Эрнест Нурматов талдадым. Аман туруңуз.